деп оор үшкүрүнүп, жашоону азап катары билип караган инсандарыбыз арабызда жок эмес. Турмуш бири үчүн бакыт болсо, экинчисине кайгы азаптыр. Бул жашоодо бири өз тагдырына балта чаап, турмуштун тайкы жолуна түшсө, ал эми кайсыл бири кайсыл жазам үчүн бул тагдырга туш болдум деп жоопсуз суроого кабылып жашагандар андан көп. Мында АБКга жугуш бар. Кадымакта таянып басып калдым. Нарын шаарынын тургуну Нурсултан Орозонов ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмегинде. Ал 3 туугандын улуусу. Үй бүлөдө жалгыз уул, өзүнөн кичүү 2 карындашы бар. Ал убакыттын өтүшү менен бүгүн минтип 12 жаштын тамагын ичүүдө. Ал башынан кандай гана кыйын оор күндөрдө өткөрбөсүн, алдыга карай умтулуп, тезирээк буттан туруп, басып кетүүнүн аракетин көрүп жаткан маалы. Албетте, башка келген тагдырды сурап албаган соң, маңдайга жазган бешенеге моюн сунуп көтөрүүбүз анык. Алдыга бийик максаттарды коюп, жана ага жетүүгө бар аракетин жумшап жаткан Нурсултан келечекте милиция кызматкери болууну кыялданса, экинчиден ырчылык өнөрүн өздөштүрүп, чоң сахнага чыгып, күйөрман топтосом деген тилеги бар. Негизгиси өлкөнүн өнүгүшүнө салымын кошуп, кыргыз элине керегим жараган атуулардан болсом дейт. Кыргызстанды коргогум келет. Жана мендей, жана мага окшогон күн турактагы менин досторума дагы мен чоңойгондо басканда окуп бүткөндө жана ар тармактан ар бир мүмкүнчүлүгүмө карап жардам беремин. Таянып диванга. Нурсултан акыркы 8 жылдан бери күн чырагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген коомдук бирикменин тизмегинде болуп келет. Ал жактан көптөгөн майрамдык иш-чараларга активдүү катышып турарын да айтты. Өзүнүн дилгирлик аракети менен ар тараптан чыгармаларды жаттап, бизге айрым ырларды да аткарып берүүгө жетишти. Ар адамга жараласың ден соолук, асылбайды алтын болуп, кен болуп. Чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен дес болуп. Ойлоп сыздап кетет кабыргам, башкаларга сөз айта албай жабынгам. Ал Тигизейин башыга бакыт экен, талай экен аябай аракетчил, басканга аракет кылат, окуганга, ойногонго, коомго аралашканга аябай аракет кылат. Ошондуктан биз дагы коомго аралаштырып, жакшынакай экскурсияларга жайкысын алып барып, кышкысын ушундай ак кардын үстүндө аба жуткуруп, жылгаяк тептиргендерге алып барып, чана тептиргендерге алып барып аракет кылабыз. Балдар менен аралашып, коомго аралашканды сүйөт. Өзү аракетчил, окуу, оорубайбыз, басабыз деген аракетибиз бар. Биздин күн чырак коомдук бирикмесинде ушу 6 балабыз бар, коляскада отурушат. Андан мурунку 2 балабыз дагы, бир кызыбыз, бир балабыз ушу коляскада жүрүп эле аракеттенип, Ак Сууга алып барып атышып басып кетишкен. Анан эми Кудай буйрса, Нур-Султанда дагы үмүтүбүз чоң.
Кімға? Д. Туғайсы? Н. Екені қош. Д. А. Дан. Молодец. Каарманын убактысын бир гана арабада олтуруп өткөрбөстөн убактысын туура пайдаланууга умтулат. Бул аралыкта билим алып, учурда шаарыбыздагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинин 3-классынын окуучусу. Бирок мектепке баруу мүмкүнчүлүгү анча болбогондуктан 2 жылдан бери мугалими үйүнө келип билим берип келет. Мындан сырткары Нурсултандын апасы менен таяниси да ар тараптан колдоп, билим алуусуна бардык шарттарды коюп бере алышпаса да, колдорунан келишинче бар аракетин жумшап келишет. Ал эми каарманыбызды курсагына көтөрүп, андан соң эне статусуна ээ болгон жалгызбой эне Айгирда Туратбекова жалгыз уулунун үмүттүү көздөрүнө шуула болуп, арубак уулунун жанында. Мына қош. Га. Ба. Анға мұны қош. Бала. Анға мұны қош. Балат. Азаматсың. Баяғы жаш болсоң, биринчи балаң болсо билбейт экенсиң. Билген жокпуз ана мойнун кармайт, мына отурат деп жүрө бердик. 9 ай болду. 9 айында анан Бишкекке алып бардык. Анан ошо ДЦП деп чыгарып беришти да. Бул эми төрөлгөндөн ошо баланын травма алып калганынан ушундай илдетке чалып калат экен да. Анан генин да текшерттик, мүмкүн тукумунда атасында бар, энесинде бар деп текшерет экен докторлор. Анан генибиз таза чыкты. Анан ошо ДЦП болуп калдык. Ушул илдет менен 12 жылдан бери күрөшүп келебиз. Балам экөөбүз мойнубузду ылдый салбай, башыбызды өйдө көтөрүп, жашынакай окуп, элден калбай, балдардан калбай, илим алып, билим алып, ырдап, өзү таланттуу бала, акылдуу бала. Кээде мен кейип калам, муну көрүп алып, мени көтөрмөлөйт. Сарсын болбоңуз дейт, басам дейт. Мен басам, сизде дүйнө жүзүн кыдыртам деп менин көңүлүмдү аябай көтөрөт. Кээде ушундай кайгырган күндөрүм болот, анан мени көтөрүп алып бейишке кирип кетебиз деген сөздөрдөн бери айтат. Анан Кудайыма шүгүр, ыраазымын. Эми жок эмес, оорукчан болсо дагы баспаса да уулум бар. Мен баарына ыраазы болуп эле жашап келатам да. Анан ушу мендей болгон апаларга, энелерге ушу айтып кетет элем. Баягы Кудай Таала маңдайыбызга жазганын көрөт экенбиз. Мындай татынакай балдарды, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды сүйгөн пендесине Аллах Таала берет экен да. Башыбызды ылдый салбай, тагдырга жеңилбей, өзүбүздү бекем сабырдуулукка чакыргым келет да, бекем кармакчы. Мен биринчи уулум, мындан 2 кызым бар, татынакай. Ал 2 кызым уже чуркап, бул байкесине колуна кол, бутуна бут болуп калды. Азыр жардам кылат, алар менен ойнойт, көңүл ачат. Баары кыз балам боорукер болот экен да. Апабыз жардам берет, бир тууган эжем жардам берет, иним жардам берет. Баарлап чогулап ушу Нурсултанымды багып чоңойтуп, колуна кол, бутуна бут болуп келатабыз. Бир басып турабыз, балам. Шамшат экенде эс алабыз, Саат 12 көрөбүз. Көбүнчө телевизор көрөбүз, Көбүнчө телевизор. Сериалдарды көрөсүз, Серия. Кайсы сериалдарды көрүшүңүз? Жөртөн асуу. Каарманымдын жалгызбой багып жаткан апасына жана таянесине ыраазычылыгы чексиз. Мени багып жаткан апама, анама, чоңуңарды чоңдеп кетмекчимин. Алар мага ар дайым жолдоп таяк болуп келишет. Жардам берип келишет мага. Аңды нурга белесин, акынып кийсин өгүлүп, алаңда жүрө аялдар ажалым эмесин. Мага инвалидный путевой комиссия керек болуп жатат. Папагон, могу истебиз. Могу конечно айдаям болу. Сиздерден суранабыз. Мага инвалидный путевой комиссия. Кнопочный комиссия. Алып бериңиздерди суранабыз.
суроону сурамам сиздерден. Келечекке койгон ой максаттары да карбын. Билимге умтулуп, китеп кесиптерди маалыматтардан куруп албайт. Спорттун бардык түрүнө кызыгат. Өзгөчө сыналгыда болуп жаткан ар бир футболдук беттештерди калтырбай көрөт дейт да энеси. Телевизорду көп көрөт, анткени убактысы көп да. 1 саат окуйт, андан кийин телевизорду көбүрөөк көрөт. Аны өзгөчө футболду жакшы көрөт. Өткөнү футбол бүгүн Кыргызстан утканда аябай сүйүндү. Балет этип биздин Кыргызстан мына биздин атабызды чыгарды, Кыргызстандын атын чыгарды деп аябай сүйүндү. Филиппин менен ойноп утуп албадыбы? Ошо арабтар менен ойноп, кичине жеңип калды. Өкүнүчтүү болуп калды. Анан кийин телесериалдарды көрөт. Түрктөрдүн телесериалдарын көрөт, анан жаңылыктарды. Орустардын Мирден, Гаишники, ошолордун Ооба, ар бир тирүү жандын өз рызкысы болот эмеспи? Мына ушул берилген рызкыга шүгүр этип, келечекке умтулуубуз кажет. Буга чейин Нурсултан арабада гана болуп келсе, эми минтип аракеттенип алам. Ордунан туруп басууга дала алаттанат. Мен турайым. Кане турма. түштүм. 5 километр чыгап келгенде барабарда. Анан ошон үчүн алгам ушу балага карап. Эптеп жардам тийип басып кетеби деп. Алакам менен таманда бүт тиги нерв точкалар жайгашат экен. Ошону салганда могу колум монтип эле турчу. Мынтип ачылбай. Ошол салып ачылып мынтип калды. Бул оң колу. Анан буттарын салабыз, алаканы салабыз, белин салабыз, анан могу балтырларын салабыз, белин салып. Ошо жардам берди. Ошо салып колу ачылды. Колу иштеп калды да, могу колу. Мынтип эле турчу. Мынтип эле. Тагдырдын жазмышына мөгдөп калбай, тескерисинче максаттуу үмүттөр менен алдыга карай бет алган каарманыбыз менен маектешип отуруп, анын нурлуу карактеринде кең келечек бар экендигин байкап, ага ден соолук жана чыгармачылык ийгилик каалап, сапары байсалдуу болсун деген тилекте кайттык. Талантыңарды көрсөткүлөр, тайбагыла, жыгыбагыла, силердин келечегиңер алдыда досторум. Силер алдыга умтулушуңар керек. Мындай эле тайып, жыгып кетсеңер болбойт. Силер ар дайым тайбай аракет кылышыңар керек.